акча алып баштаганбыз. Балдардын мектепке барып келиши кандай болуп атат? Балдардын мектепке барып келиши акча жокта мектепке барбай да калат. Күндө экөөнө 20 сомдон 40 сом беришибиз керек. Анан бизде иш бир болсо болот, бир болсо болбой да калат. Бул жерде күнүнө 300 сом, 200 сом ар кыл акча табабыз экөөбүз. Мен дагы ушу кызыма жардам берип, мен дагы ошо иштеймин. Неберелериңиз каякта азыр? Неберелерим азыр мектепте. Мектептен түшөт. Азыр саат 6-ларда келип калат. Өзүбүз күтүп алабыз. Жолдон барып маршрутка өзүбүз салабыз. Азырынча ушул тамда жашап атат да неберелериңиз? 2 бала, Ооба, ушул жерде жашап. Бул балдар менен сиз да чогуу жашайсыз да неберелериңиз менен, кызыңыз менен? 2 баланын тагдыры үчүн, ушул бала кызым үчүн ушуга жардам берип туруп, ушул жерде эле жашаймын. Жардам берем. Свети да жок бул жерден. Кечке чейин ушу суу кирип атыптыр үйдүн ичине. Продукттар келтирип, сухой паек кылып алып эле жатып алабыз. Немебиз да, светибиз да жок. Алигиндей фонарьтер менен неме кылабыз. Свет эмне деп атышат? Свет кандай? Светти айыл өкмөтүнө барсам 12 000 акча төлөгүлө светке, дагы сууга төлөгүлө. Эгерде ошону төлөсөңөр анан жазам деп неме кылбай койду. Кече жакында келди эле свет эметкен бала. Айтсам качан 12 000 төлөйсүңөр, анан кийин неметебиз. Бул жерде номерди коюп туруп, анан кийин неметебиз. Мамлекеттен кандай жардам аласыздар? Пособие аласыздарбы? Бизде эч нерсе ала албайбыз. Даже мен өзүм пенсияга чыга элекмин. Мына жашым 60ка келип калды. Кызым болсо доктурга көргөзө албайм. Учету жок деп көрбөйт. Анан частныйларга барсаң акча дейт. Акчабыз өзүбүздөн ашпайт, тамак ашкан балдардын эмесинен ашпайт. Каякта иштейсиздер өзүңүздөр? Өзүбүз ушул городской свалкада иштейбиз. Таштанды таласында. Ушул жерден күнүнө 300дөн 400дөн акча таап келебиз кызым экөөбүз. Анан ошону бөлүшүп, кызыма жардам берип, балдарга мектебине, тамак ашына, пут кийимдерине ушуларга жеткирип жашап атабыз. 3 ай илгери Жанаргүл Кийикбаева деген карындашыбыз коомчулукка жардам сурап кайрылган болчу. Сентябрдын 10-унда. Ошондон 3 айдан бери коомчулуктун жардамы менен, сиздердин жардамыңыздар менен Жанаргүл карындашыбыздын үйү бүгүнкү күндө ушул акыбалда бүтөйүн деп калдык. Кудай буюрса турушасыз чагым. Буга жардам бергендер биринчиден Амантур иним Москвадан. Амантур менен чогуу иштеген балдар, силердин баарыңарга ыраазычылык. Алматадан Жаш буун уюмунун жетекчиси Элчоро Анарбаев акебизге терең ыраазычылык билдиребиз. Шифрынын такталарына үй бүлөсүнүн атынан жардам берген Амантурга, Данияр Байкеге, баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буюрса, Жанаргүл карындашыбыздын буга чейинки жашаган болсо темир үйдө. Кудай буюрса, кышка чейин киргизебиз аракет кылдык. Мына карда түшүп калды. Мындан ары да аракет кылабыз, Кудай буюрса. Жеримеже Жанаргүлдүн өзү да ден соолугуна байланыштуу азыр келбей жок болуп атабы Жанаргүл өзү? Нерелер каякта балдарыңыз? Жардам берген мекендештерге дуаңызды бериңиз. Сиздердин Жанаргүлдүн түшүнө чоң салып кошкон азыр ата аталгандардын баарына ыраазычылык айтып дуаңызды берип койсоңуз. Урматтуу бир туугандарым, кыргыз элим, балдарым, кыздарым, мынакей кече күнү 3 ай мурда үй керек деп ыйлап неме кылдым эле, кайрылуу жасадым эле. Рахмат баарыңыздарга, ыраазычылык билдирем. Ушул Көгарт коомунун бирдик коомунун үйдү көрүп калтыртпай Атека, Таксыр бул үйгө жардам бергендердин баарына Россияда
Rossiyada жүргендерге Bardı test olsun, balavakratmen, toğanlıklarmen, eli büyümlösümen, bardı test olsun. Zamanın test olsun, eli test olsun. Ulan da bu yılkıda cemanlarlar gelmesin buradanları. Daima basar kondusun söyle, altta sokundu gezilisi atır sağında, sokundu sürdürsün. Başarıcı olsan nasıl omlet malekesi yapın öyle. Ne oturan bardılar da büyümlü var. Toğanlıklarına bardılar test olsun. Topluluk olsun zamanı test olsun. Baktı tanarlar bardılar. Amin. Эми ошо Куртбилдин Салиевдин өзүнө бир сөз берейли, а, туугандар. Кыскача бир неме болуп кетсин, а? Ушунчалык жакшы ишин келип аткан сиздерге рахмат. Бул үйдүн бүтүшүнө салым кошкон биздин мигранттар, сыртта иштеп жүргөн жигиттер көбүнчө бизге мигранттар жардам берди. Көбүнчө Кыргызстандан бул үйдүн да ушул биз курабыз деп баштаганда Москвада жигиттер жардам беришти. Велестрой компаниясында Амантур менен чоң иштеген ошол жамааты менен алар жардам беришти. Алматыдан жаш муун уюмунун жетекчиси Элчор Анарбаев деген байкебиз бар. Ал кишилер көп кишилерге жардам берип жүрөт. Ал кишилерге да ушул жардам бергендердин баарына ыраазыбыз да. Сиздерге да ыраазыбыз, сиздерге да Алла ыраазы болсун. Мына жардам бергендердин баарына. Ушундай таксилердин дуаңызды бериңиз, биз да Usulüge vardık yardım bergenlerge, katışkanlarga. Tutkanların dele var. Kırgız elige jalpı. Silerge, siler elin arasından çıkan soğuk çıkan patriotikte, silerge. Muhtaçlarga yardım bergenlerge. Allah razı olsun. Amin. Siler kançalık elige yardım bergenler. Allah min ese yüz ettiler. Yer rızkını veriversin. Ömrüne uzun olsun. İmanlar bekem olsun. Deyse olgunlar tüm olsun. Bala jaka el jurtlar men tez jaman oynap Ушул үйдө жакшылыктар болсун. Кайдайым, а? Той болсун. Кош келипсиздер.